Мен көп жанагындай боюнда бар аялдарга айтам. Балдарыңар азыртан ДЦП болуп, жанагындай төрөлүп атканда жана аутист болуп калышын каалабасаңар, анда балдарыңар курсагыңда жүргөндө ошону тартпа. Шариат эмне үчүн кенен кийсин дейт. Мындай эми айла жок, кенен кийгизе албай калдык. Көп аялдардын бар эркектин шымын, эркектикин кийип алды го. Бул деген ушундай чоң нерсе. Азыркы заманда баласыздык деген ушундай чоң бир көйгөйгө келгенбиз биз. Бала таппагандар абдан көп. Эркекте аялда. Бөтөнчө аялдарда эркектин гормондору көбөйүп кеткен. Алымдар айтат, эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эркекке окшош жүргөн аялды, аялга окшош жүргөн эркекти каргыш калган. Анткени себеп бул чоң нерсе экенин көрсөтчү. Аял кийси кимге окшош жүргөн болсо, ошонун гормону көбөйүп кетет экен. Эркек окшош жүрүп атышат, эркектин гормону көбөйүп кеткен дагы ошо менен көпчүлүктөр балалуу болуп аткан андан көп. Биздин заманда ушундай нерсе аябай көйгөй бул. Эми караңыз, ошол субханалла, ошол жана ичимде эмне үчүн кененирээк кийди? Жок дегенде жана балалуу болуп турган боюнуңда болгон кезде кененирээк кийгин. Анткени балалуу болбогон абдан көп. Сенин курсагыңды көрүп алып, ушундай бир мечтать эткен аял көп. Акчаларын чыгарып алып, мына заработали деп, монда акчаларды 1000 сом, 5000 сом, бир миллион доллар меткенс бир 20 000 сом деле көрсөтүп берет го кийбирлерчи. Эми ушунча даражада субханалла. Эмнекен болбойт андай нерсе. Катылыш керек бул, жашырылыш керек. Эч качан субханалла эч кимге айтпаш керек.